Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Кыргызстандын борбору Бишкекке келет. Буга каттуу даярдыктар көрүлүүдө. Оронгон кыздын келе жатканын кылдаттык менен байкап туруңуз. Ошто каттуу жер титиреп, мектептердин дубалы жарка кетип, окуучулар эвакуацияланды. Бишкектин четинде көк бөрүдөн каза болгон улакчы. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бишкектин четиндеги көк бөрүдө каза болгон улакчы. Милиция териштирүү баштады. Бишкектин четиндеги көк бөрү оюнунда улакчы каза болгону маалымдалган. Кырсык боюнча Ленин Риптен маалымат беришти. 12 мартта болжол менен саат 10:00 көк бөрү федерациясы уюштурган мелдештин жүрүшүндө Сокулуктун бөрүлүк командасы менен Оштун Бүркүт командасынын оюну башталган. Болжол менен 10-15 мүнөт өткөн соң кагылышуудан улам оюнчу аттан кулап эс учун жоготкон. Оюн токтотулуп, жерине тез жардам чакырылган. 1980-жылы туулган жаран ооруканага бара жатып жан берди. Аталган факты каттоого алынып, териштирүү башталды деп айтылат маалыматта. Оштогу жер титирөө учурунда мектептин дубалынан жарака кетип, окуучулар эвакуацияланды. Бүгүн 12 мартта эртең менен Ош облусундагы жер титирөөдөн мектептер жарака кетти. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Маалыматка караганда Кырсыктын айынан Ош шаарынын Кызыл Кыштак муниципалдык айыл аймагынын Ишкабан айылындагы номер 64 Маткеримов атындагы орто мектебинин дубалдарында жаракалар пайда болду. Бул маалыматты аталган муниципалдык аймактык башкармалыктын башчысынын орун басары Абдомоноп Маккамбаев тастыктады. Анын айтымында мектептин имараты 1985-жылы курулуп пайдаланууга берилген. Негизги имараттын артындагы кошумча корпустун имараты 1990-жылы курулган. 2-3 жыл мурун өзгөчө кырдаалдар министрлиги аталган мектептин имаратын жараксыз деп тапкан. Бирок балдары окуй турган башка жай жок болгондуктан аталган имаратта окуп келишкен. Мектептин мугалимдери жер төрөдөн кийин окуучуларды коопсуз жерге алып чыгып, жабыркагандар болгон жок. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Ошто унаасынын айнектерин мыйзамсыз караңгылаткан айдоочу айыпка жыгылды. Бул тууралуу кайгылуу кызматынан билдиришти. Айдоочуга 20 000 сом айып салынып, унаасы айып короого коюлган. Учурда өлкөдө унаанын алдыңкы каптал айнектерин караңгылатууга уруксаттын акысы жарандар үчүн 50 000 сомду түзөт. Уйдун этин жеп, сүтүн ичебиз. Сот тармакта уйлардын таштандыда оттоп жүргөнү талкууга түштү. Кыргызстанда малдын таштанды полигондорунда оттосу адам ден соолугу үчүн кооптуу. Кыргызстанда уйлардын таштанды төгүлгөн аймактарда, анын ичинде көрүстөндөрдүн жанында жайылып жүргөнү байкалган. Бул тууралуу Экомир коомдук фондунун эксперти Влад Ушаков өзүнүн Facebook баракчасында билдирди. Айдоочу түн ичинде туура эмес жерге токтотконум үчүн айып пул жазуу туура эмес. Түн ичинде турак жайлардын жанында токтогон унааларга айып пул салынды. Бишкекте инспекторлор түнкү рейд учурунда көп кабаттуу үйлөрдүн жанында токтоп турган айдоочуларга айып пул салышты. Кээ бир айдоочулар мындай айыптоо мыйзамсыз экенин айтышып, нааразы болушту. Жабыркаган айдоочулардын бири унаасын туура эмес жерге токтотконун мойнуна алганы менен түн ичинде мындай үчүн айып пул жазуу туура эмес экенин билдирди.
Учурда бул маселеге байланыштуу жол кыймылын көзөмөлдөөчү органдардан расмий түшүндүрмө күтүлүүдө. Ушул жакта жашаган эле тургундардын кайгылып атат. Анткени Түнлө келип алып алаткан нәрселерчи. Бул кыргыз тилинде түнлө келип алып. Бул спальный район өзү. Йотасы бар го сиз мужики. Хотя бы продукцияны бергиле, дампын азыр баарын алып кетет. Айке, мен түшүнүп атам, мыйзам болуп. Ким болсо 12 келип мыйзам болуп. Днём ладно, базар жакта.